Bir kuş darақтың uçuna uya kurat eken. Uya kurat, бирок астындагы жылан жашап жаткан уясынан кабары жок эле. Ошондой күндөр өтүп, баягы балапандары ачып чыгат экен. Баягы жылан сойлоп келип, жыландын баягы куштун бир балапанын жеп коет экен. Карга куш ачуу үстүндө келип баягы койгон, мынайдын кереги жок. Бирөөгө таң дедирсең эртең доңк деген жоопту аласың. Бирөөгө зыян бербеген дейт экен. Жылан ага маани бербесен өзүнүн ишин улантат, ар нерселерди жеп, күнөрдөн бир күн дагы балапанга чыгат. Карга куш ушундай ачуусу келет. Баягы балапанын жегенден кийин бул жерде өзүнүн канаты бар, куш жыланга алы жетпейт, чагат, башка кылат, акылды иштетип, ошол жакыныраак айылдардын бирине учуп барат экен. Айылга учуп барып, байкап, бир үйдү карап туруп, ошол үйдө бир аял кымбат баалуу алтын шакегин жечип коюп, ошол жерде жуунушту баштайт. Каргага ошол нерсе керек эле. Кушка ошол нерсе керек эле. Барат, баягы шакекти алат, учуп, качып барат. Атайын жапоз учат. Элдер кубалаш керек эле буну. Кууп жетип келип, баягы карга, баягы куш келип, баягы дарактын астындагы жыландын уясына шакекти киргизип жиберет. Элдер келет, биринчи жыланды өлтүрөт, андан кийин шакекти алып кетишет. Баягы куш карап туруп, албетте алың жетпесе акылыңды иштет деген сөздү айтат. Албетте бул токум окуя, бирок сабак ала турган хикматтуу сабактар бар бул жерде, урматтуу мекендешим. Бирөөгө тырс дедирбей доңк деген жоопту аласың. Албетте жыландар тууралуу бүгүн биз Арстан бабта чоң шаркыратмада турабыз. Мына шаркыратма экен, чоңу. Бул жерде токойлорду кезип атабыз, чоң жаңа токойлорун көрүп атабыз. Урматтуу мекендешим, хикматтуу окуялардан хикматтуу сабактарды алышыбыз керек. Падыша чоң үңкүргө кирип, бир чоң жыландын бир канча баалуу таштын үстүндө жатканын көрүп, сенин бул үңкүрүңдө менин тияктагы жаркыраган өзүмдүн сарайым жакшыраак, ошол жерде сени багамын, ошол жерде сени караймын дейт экен. Акылдуу вазир ага карап, падышам, бул уулуу жылан болсо, сарайга кереги жок муну алып барганын дейт экен. Жыландардын адистерин чакырат, башкаларды чакырат, алар жыландын уусун айнекке тийгизип, бирдеге кылып алышат, терисин шылышат, ошентип жыланды сарайга алып барышат. Сарайга алып барышып, ошол жерде карашып, тарашып, жылан ушунчалык көнүп кетет. Элдер дагы жыланга көнүп калат, падыша дагы жакшы көрүп калат, өзгөчө мээрими түшүп калат жыланга. Албетте сиздерге коркунучтуу түйүлүшү мүмкүн жылан дегенде, бирок жылан багып жүргөндөргө бул кадимкидей эле көрүнүш. Уйга караганда эле, өзүнүн жылкысына караганда эле карап калат, себеби үйрөнүп калат. Падыша дагы үйрөнүп, өзү бир балалуу болот. Баласы кичине ойноп, чоңоюп баштаганда, эми тили чыга баштаганда жылан менен ойноп, жыланды жакшы көрүп, ошол менен тумалап ойногонду баштайт. Ошентип ойноп жүрүп күндөрдөн бир күн кылыч менен ойногонду баштайт. Кылыч менен ойноп жатып баласы, падышанын баласы жыландын дүмүн кыркып салат. Жылан ачуу үстүндө, дырылдаган зуугу менен, ашылдаган үнү менен баягы жаш баланы чагып өлтүрөт. Баягы кан жетишпестигинин айынан чаккан жерде, карарган абалда, туздалган абалда өлөт, жан берет. Жылан ошолдон дары качып жок болот, токойдун ичине аралап. Башкалар келди, көрдү, падышаны чакырышты, падыша келип көрүп, 2-3 метр аралыкта жыландын куйругу жатканын көрүп, дүмүн көрүп, бул жерде баласынын өлүп жатканын көрүп, ыйлады, сыздады. Арадан бир канча убакыттар өттү, убакыт адамды дарылайт дегендей дарыланды, падыша дагы өз абалына келди. Анан баягы жыланды издеп, баягы үңкүргө барат. Үңкүргө келип, үңкүрдүн оозуна туруп, жылан, жылан деп 3 жолу кайра кыйкырды. Өзүнүн ичиндеги арыз муңун айтты. Мени баламды чактың, бирок сен албетте биринчи сенин дүмүңдү чабып алды ал, андан кийин мени баламды чактың. Жанында акылдуу вазири карап туруп, падышам, мен сизге эскертүү бербедим беле? Азыр канчалык жыланга бакырсаңыз да, кыйкырсаңыз дагы, мына өчүңдү ал деп чыгып бербейт бул жерден. Сиз башында даштыңыз дейт да, жерге отурганда туура эмес отурдуңуз дейт. Албетте урматтуу мекендешим, мындай токойлуу жерлерибиз бар, жапайы жаныбарларыбыз бар, жапайы жыландарыбыз бар, түркүлөр, карышкырлар болсун, ошого ууга чыккандар өзүнүн учурунда караш керек. Ар бир табият берилген жаныбарлардын өзүнүн орду бар. Түркүлөрдү жаш кичинекей түркүлөрдү өлтүрүп салсаң, ал табияттан ошол келемиштерди жейт, жаман нерселерди жейт, ал тазалоо системасы бар бул жерде. Аллах Таала жер жүзүн ушундай бири-бириге мындай кылып жаратып, бүт тазалап турат, урматтуу мекендешим.
Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Усман Бертуганым, бир иш кылаарда ойлонуп кылышыбыз керек. Өч албашыбыз керек. Акыл калча иш кылышыбыз керек экен. Биз билебиз, баягы өзгөндөгү окуя, өзгөндө жыландар бир үйдү басып кеткен, каптап кеткен. Bundan башка, биз Өзбекстанда түшөбүз, Бухара, Самарканд, башка чет жактарга чыгабыз, чөл, Казакстанда өзүнүн кенен чөлдөрү бар. Бир үй бар экен, аны мамлекеттин атына табай эле коеюн. Ошол үйдө өтө көп жылан бар экен. Анан баягы крышасынын тамбашынын ортосу ушунчалык ылай паксадан эски дубал болгонуна байланыштуу, ортосунда бир жылан жашайт экен. Бул жылына бир жолу эле, эки жолу эле чыгып азык кылат экен, бир нерселерди жейт экен, анан кайра ошол уясына кирип жалаң уктайт экен да. Мен бул жыланды алса болбойбу, зоопаркка берсе болбойбу, башка кылса болбойбу десем, жок, бул бизге көнүмүш адат болуп калган. Бул жылан бизге зыян бербейт, биз ага зыян бербейбиз дейт да. Албетте шариятыбызда динде жыланды өлтүргүлө дейт. Жыланды боюнда бар аялдар жыланды көрсө боюнан түшүп калышы мүмкүн. Коркунучтары өтө көп. Эгер сыртта болсо, тоонун кенинде болсо, аны кубалап жүрүп өлтүр деген эмес бул, урматтуу мекендешим. Ар бир нерсенин эрежеси менен тактуура кылышыбыз керек. Табияттагы жаныбарлардын да кадырын билишибиз керек.